Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Анда эмесе биз бүгүн көркөм өнөр сабагыбызды улантабыз. Өткөн сабагыбызда дагы биз жаратылыш жана архитектура темасын өткөнбүз. Бүгүн дагы ошол теманы биз бышыктайбыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакта силерге архитектура жөнүндө кеңири маалымат беремин. Архитектура бул курулуштарды долбоорлоо, имараттарды куруу жана кооздоо өнөрү. Байыркы замандарда эле адамдар архитектура менен алектенишкен. Көркөм чыгармага тете келген храмдарды, сарайларды, жептерди, шаарларды курушкан. Грек жана латын тилинде архитектура сөзү бирдей эле мааниге ээ. Архи жогорку, тектон курулуш. Архитектор жогорку негизги куруучу. Демек балдар, көрдүңөрбү? Архитектура бул жогорку курулуш деген маанини түшүндүрөт. Демек балдар, бул архитектура деген курулуш болсо, ал курулушка чейин биз өткөн сабакта айтып өткөндөй эле курулушка чейин биз архитекторлор долбоорлорду чийип алат. Курулушка чейин архитектор имаратты эмнеден курууну, ичи кандай болушу керек, тепкичтер кайда курулаарын жана башкаларын эсине алып долбоор чийет. Бул имараттын түрдүү тараптарын сүрөткө түшүрүү планы. Чиймеге имараттын бетин, капталын, тең бөлүнгөнүн сүрөткө түшүрүшөт. Демек балдар, архитектор деген ошол курулушту башкаруучу, курулушту куруучу адамды биз архитекторлор деп айтабыз. Демек балдар, көрдүңөрбү, архитекторлор курулушка чейин ошол курулуштун кандай жерде курулуш керек, аларды эмне менен куруш керек, кайсыл жеринде эмнелер болуш керек, ошолордун баардыгын долбоорго чийип, планга түшүрүп алышат. Анда эмесе балдар, биз бүгүнкү сабакта эмне үчүн үй салышат, архитектура түрдүү мезгилдерде, архитектуранын түрлөрү деген 3 негизги багытта сүйлөшөбүз. Эмне үчүн үй салышат? Деги эле балдар, үйлөрдү кимдер салат? Үйлөрдү адамдар салат, билебиз. Адам өзү жана үй бүлөсү үчүн үй салат. Эмне үчүн үй салуу керек? Биринчи кезекте коргонуу, сактануу, жашынуу үчүн там салат. Эмнеден, кимден сактанат? Жамгырдан, кардан, шамалдан, сууктан, ысыктан, күндөн, кум учурган шамалдан коргонот. Ошондой эле жапайы жаныбарлардан да сактанат. Демек балдар, көрдүңөрбү, үйдү эмне үчүн салышаарын? Үй адам тарабынан курулган турак жай. Жаныбарлар, курт-кумурскалар, канаттуулар да өз үйүн салышат. Жерде жашаган ар бир жандын өз үйү, мекендеген жайы, турагы, чеби болот. Үй адамдын түнөгөн же бала кезинен бери жашаган жай эле эмес. Ал адам үчүн коопсуз сезген, өзүн коопсуз сезген, сырткы чөйрөдөн сактанган, эс алып, күч топтогон турак жай. Демек балдар, түшүндүңөрбү, үйдү адамдар эмне үчүн салышат? Эмне үчүн салышат экен? Демек адамдар коргонуу максатында, эс алуу максатында салышат. Эмнеден коргонот? Кардан, шамалдан, сууктан, ысыктан, бороон чапкындардан коргонуш максатында жана ошондой эле жапайы жаныбарлардан коргонуу максатында дагы үйлөрдү салышат. Жана үйлөрдө адамдар эс алышат, өзүнү коопсуз сезет, өзүн ыңгайлуу сезет өзүнүн үйүндө. Демек балдар, бул адамдардын жашаган турак жайы болуп эсептелет. Демек балдар, бир гана адамдардын гана үйү болбостон, жаныбарлардын, курт-кумурскалардын, канаттуулардын деги эле бул жерде жашаган ар бир жандын өзүнүн үйү, өзүнүн жашаган жайы болот экен. Мисалга алсак, бул курт-кумурсканын үйү балдар. Булар жер астында да ушинтип өздөрүнө үйлөрдү салып жашашат. Анда эмесе балдар, биз архитектура түрдүү доорлорду темасына келсек. Дегизден балдар, архитектура ар бир доорлордо өзүнчө өнүгүп турган. Таш доорунда байыркы дүйнөнүн архитектурасы, антикалык архитектура, кайра жаралуу архитектурасы, готика стили, роман стили, барокко стили, классицизм, модерн, хай-тек стилдериндеги архитектуралар. Балдар, биз кийинки сабакта ушул
архитектура түрдүү доорлордо деген теманы дагы тереңирээк окуйбуз. Анда эмесе ар бир доордун өзүнүн архитектурасы болорун дагы кийинки сабакта тереңирээк бышыктайбыз. Архитектуранын түрлөрү. Бүгүн биз силер менен архитектуранын түрлөрү жөнүндө сүйлөшөбүз. Искусствонун түрү катары архитектуранын өз тармактары менен багыттары бар. Бул бир нерсени жаратуу, долбоорлоо искусствосу. Кооз жана бекем, ыңгайлуу курулуштарды адамдар пайдаланыш үчүн салуу. Архитектура бизди ар жерде курчап турат. Демек балдар, архитектуранын түрлөрү көп экен. Мисалы үчүн, көлөмдүү курулуш архитектурасы, ландшафттык, парктык архитектура жана шаар куруу архитектурасы. Демек балдар, көрдүңөрбү? Архитектура бизди баардык жерде бизди курчап турат экен. Анда эмесе көлөмдүү курулуш архитектурасы. Бул көлөмдүү курулуш архитектурасына турак жайлар, коомдук имараттар, мектептер, театрлар, стадиондор, дүкөндөр жана башкалар кирет. Өнөр жай курулуштары, заводдор, фабрикалар, электростанциялар жана башка баардык курулуштар кирет. Демек балдар, көлөмдүү курулуш дегенде биз ушул нерселерди эске алышыбыз керек. Мектептер, үйлөр, шаарлар, дүкөндөр, театрлар, заводдор, булардын баардыгы көлөмдүү курулуш архитектурасына кирет. Андан кийинки архитектуранын дагы бир түрү бул ландшафттык, парктык архитектура. Бул кесипте скверлерди, гүлбактарды, парктарды, чарпаяларды, көпүрөлөрдү, фонтандарды, тепкичтерди, үйлөрдү кароочу атайын адистер иштешет. Алар аймактарды жашылдандыруу, жасалгалоо, кооздоо, өстүрүү иштери менен алектенишет. Эс алуу жайларын түзүү, үйлөрдүн келбетине көз салуу кызматын аткарышат. Демек балдар, көрдүңөрбү, ландшафттык, парктык архитектурага эмнелер кирерин? Бул архитектуранын бул түрүнө парктар, биз сейилдеген, биз эс алгуу жайлар кирет. Демек балдар, бул парктардагы алдын ала кайсыл жерлерге курулаарын, кандай эмнелер менен курулаарын баарын пландалып, долбоорго чийилип, андан кийин гана иш жүзүнө ашырылат. Андан кийинки дагы архитектуранын бир түрү бул шаар куруу. Калк жашаган мегаполистерди, шаарларды, айылдарды долбоорлоо жана куруу. Шаар куруучулар шаардагы тарыхый мааниси бар эски курулуштарды сактоо жана калыбына келтирүү иштерин да жүргүзүшөт. Демек балдар, көрдүңөрбү, шаар куруу архитектурасын. Демек балдар, архитекторлор шаарларды кайсыл жерлерге куруш керек, кантип куруш керек, же болбосо айылдарды кайсыл жерге куруш керек, ал жерде эмнелер болуш керек, кайсыл жерге парктарды, кайсыл жерге мектептерди салыш керек экендигин баардыгын тактап, андан кийин гана ошол жерлерге шаарлар, айылдар курулат. Демек балдар, бул дагы шаар куруудагы архитектуранын бир түрү. Демек балдар, бүгүнкү сабакта силер архитектуранын түрлөрү жана эмне үчүн үйлөр курулат, биз ошолор жөнүндө сүйлөштүк. Ал эми кийинки сабакта силер менен архитектуранын доорлордо, ар түрдүү доордогу архитектуралар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Ушуну менен силерге бүгүнкү сабактан үйгө тапшырма балдар. Болжолдуу узундугу 10 см, туурасы 5 см жана бийиктиги 6-7 см болгон үйдүн моделин жасагыла. Бул тапшырманы түрдүү каражаттар менен аткарса болот. Мисалы, картондон, кагаздан же пластилинден өзүңөргө жакканын тандап алгыла. Эгерде пластилинден ыйлап жасагыңар келсе, анда негиз дегенди биз билебиз балдар. Ийлегенге колдонуу үчүн тыгыз картон же тактайчаны жана керектүү өлчөмдө пластилинди даярдап алгыла. Ийлерден мурда кагазга үйлөрдүн формасын тартып алгыла. Демек балдар, тапшырма силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Биз үйдүн моделин жасаганга аракет кылабыз.